Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыздарбы, эфирде жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы, микрофонда аты-жөнүм Сабира Бакирбек кызы. Сүлүктүүдөгү көмүр шахталарын газдан тазалоо иштери жүрдү. Сүлүктүү шаарында шахталардын биринчи газ чыккандыгы тууралуу шахтынын жетекчисинен маалымат келип түшкөн. Жерине номер 1 өзүнчө мобилдик тоо кырсыгынан куткаруу заводунан 7 куткаруучу тартылып, натыйжада шахтанын 360 метр тереңдигинде парустук тосмо орнотулуп, газдан тазалоо иштери жүргүзүлдү. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлады. Бактыга жараша жабыркагандар болгон эмес. Баткенде чек араны мыйзамсыз бузган Чүй облусунун 19 жаштагы тургуну кармалды. Баткенде Чүй облусунун тургуну кайтарууда турган чек араны мыйзамсыз бузуп өтүп жүргөн жеринен кармалды. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. Маалыматка караганда, кармалган жаран Кыргызстандын кайтарууда турган мамлекеттик чек арасын мыйзамсыз бузуп өтүп, чет өлкөгө мыйзамсыз кирип чыккандыгы аныкталган. Бул факты боюнча Кылмыш жаза кодексинин мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүү беренесинин негизинде кылмыш иши козголуп, топтолгон материал соттук кароого өткөрүлдү. Нан саткан соодагерлерге милдеттемелер берилди. Кечээ 11 май күнү Баткен шаарында нан саткан соодагерлерине нан жана нан азыктарын сатуу боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Бул тууралуу Салам медиага Баткен райондор аралык санэпид көзөмөл борборунун санитардык бөлүмүнүн башчысы Жаныш Жакыпжан уулу билдирди. Нан саткандарга биз тараптан берилген санитардык милдеттендирмелер жана техникалык регламенттердин талаптарын аткаруу боюнча милдеттендирме берилген. Алар талаптарды аткарбай койсо, эгер аларга санитардык милдеттендирме бериле турса, талаптарды аткарыла деп, аткарылбагандан кийин 3 күн ичинде 3 күндүк сунуш берилет. Аткарбаса айып пулдар салынат бузуу кодексинин негизинде. Нандарды көчөдө бети ачык сатылып жаткандарга, булар бети ачык чаң жерде сатылса, ар кандай жугуштуу жана жугуштуу эмес оорулар элдерге жугушу мүмкүн. Тышкы иштер министрлиги кыргызстандыктарды Пакистанга барбай турууга чакырды. Бул тууралуу министрликтин басма сөз кызматынан билдирди. Маалыматка караганда, сунуш Пакистандагы ички саясий кырдаалдын кескин урчушуна байланыштуу. Министрликтин Пакистандагы наразычылык акцияларында кыргызстандыктардын жабыркаганы жөнүндө маалымат жоктугун билдирди. Пакистандын мурдагы премьер-министри оппозициялык адилеттүүлүк үчүн кыймылы партиясынын төрагасы Имран Хан 9 майда Исламабадда камакка алынган. Имран Хан камалгандан бери өлкө боюнча наразылык толкундоолору башталып, кеминде 7 киши набыт кетип, 2000 кармалды. Пакистандын өкмөт башчысы Шабказ Шариф Исламабадка жана Хандын кичи мекени Пенджабка армия киргизүүгө аргасыз болгонун билдирди. Бир нече провинцияда өзгөчө кырдаалдар режими жарыяланды. Бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктар мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.